Евразиялык экономикалык бирликке толук кандуу мүчө болгонубуз менен бизде анын шарттары толук иштеп кете албай жатат. Кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде талон толтуруудан улам узун кезек күткөн жүргүнчүлөр көбөйдү. Бажы посттору алынды деп ары бери каттаган жарандарды өткөрмө пункттар тейлеп жетише албай жатышат. Ал эми санитардык жана фитосанитардык көзөмөл алынат деген чечим кабыл алынганы менен Казакстан тараптан ветеринардык текшерүү жоюлган жок. Көзөмөлдүн бул түрүн алууга коңшу өлкөнүн айыл чарба министрлиги каршы болууда. Бул боюнча Кыргыз өкмөтү тараптан тийиштүү чаралар көрүлбөгөнүн Кыргызстандын экономика министрлиги моюнга алды. Которые прописаны в самом договоре. Келишимде Евразиялык экономикалык алкакка мүчө өлкө өз күчү менен ветеринардык коопсуздукту камсыз кылууга тийиш деп жазылган. Кооптуу товарлар өлкө ичинде да сатылбоого тийиш, сыртка да чыгарылбашы керек. Бирок бизде ветеринария тармагына тийиштүү көңүл бурулбай келген. Андыктан Казакстан тараптын келтирген жүйөлөрү негиздүү, себеби алар өз рыногун коргоп жатат. Акыркы жылда бизде кооптуу мал ылаңы чыккан жерди тосуу жагы каралган эмес. Малды идентификациялоо жана вакцинациялоо да жүргүзүлбөй келет. Мындан улам өткөрмө пункттарындагы маселелерди чечүү үчүн өнөктөштөрдөн дагы жардам суроого туура келди. Бул багытта $200 миллион бөлүнүп, ал каражат бажы инфраструктурасын жакшыртууга, кызматкерлерди окутуп, вакцинация жүргүзүүгө жумшалат. Ал эми ишкерлер абдан кыйналып жатканы бүгүнкү отурумда ачык айтылды. Казак чек арачылары биздин ишкерлерди токтотуп, негизсиз акча төлөөгө мажбурлап жатышыптыр. Анын айынан ишкерлер товарларды 4-5 эсеге кымбаттатууга аргасыз болушууда. Анын үстүнө өлкө бул альянска кирген күндөн тартып, товарларды бажы эрежелери боюнча тууралоонун жөнөкөйлөштүрүлгөн түрү жоюлган. 12 августта Казакстан менен болгон чек араларда бажы көзөмөлү алынгандан тартып, бирдиктүү тариф иштей баштады. Ал мурдагыга караганда жогору. Алса Кытайдан келген товарлар 4-6 эсеге өстү. Мындан улам элдин нааразычылыгын түшүнсө болот. Биз тарифтердин өзгөрөрүн жарандарга алдын ала эскерткенбиз. Бул боюнча кеңири маалымат бажы кызматынын сайтында жарыяланган. Бирок Азамат Сулаймановдун бажы тарифтери 4-6 эсеге өстү деген сөзүн экономика министри четке какты. Анын айтымында бул көрсөткүч болгону 2%га жетет. Ушундан эле өкмөт мүчөлөрүнүн пикирлери бирдей эмес экенин билүүгө болот. Ал эми жеңил өнөр жай продукцияларынын бажы төлөмдөрү 1 килограмм үчүн 35 центтен 50 центке кымбаттап кетти. Товардын бул түрүнө жеңилдик берилген эмес. Принято решение, совместное решение. Бизнес чөйрөсү менен биргеликте кездемелерге жана тигүү буюмдарына жеңилдиктин кереги жок деп чечтик. Бизде бул тармакты жөнгө салуучу башка механизмдер бар. Ишкерлер башка өлкөдөн товар алып келгенде бажы процедураларынан өтүү учурунда бажы кызматтары өздөрү регламентация кылууга тийиш. Кыргызстандын аймагына киргизүүдө биздин эрежелер иштей тургандай кылып, ошондо гана биздин өндүрүшчүлөр коңшу өлкөлөргө караганда атаандаштыкка туруштук бере алгыдай абалда болот. Ал эми жеңилдиктер бериле турган 166 позицияга медициналык каражаттар жана автоунaalар кирди. 1 январдан тартып бажы төлөмдөрү кымбаттайт. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.